Ош шаардык клиникалык ооруканасынын кошумча имараты дээрлик аяктап калды. Учурда эшик терезелерди орнотуу иштери калды. Мына ушул кошумча имараттар пайдаланууга берилгенден кийин Ош шаардык клиникалык ооруканасынын дартаныктоо бөлүмдөрүнүн баары бир жерде жайгашып калат. Шаардын негизги бөлүмдөрү бир жерге топтолуп, элге дагы жакшы болот ошонун айынан и медперсоналга дагы жакшы жеңилдиктер болот. 30 керебетке ылайыкташкан корпуста медицина кызматкерлеринин иштөөсүнө жана бейтаптарды кабыл алууга бардык шарттар түзүлөт. Диагностикалык дарылоо корпусу керектүү медициналык жабдыктар менен жабдылып, декабрь айында пайдаланууга берилет. Кытай Эл Республикасынан келген гранттын негизинде келүүчү негизги 14 позициядан турган аппараттар келип атат. Ошол аппараттар үчүн атайын биз имарат курдук. Мына 95%-ын өзүңүздөр көрүп турасыздар, бүттү. Ал кезде бир 5%, 6%-тик жумуштар калган, уже баягындай иштер. Аны ушул куруучулар 1 декабрга чейин бүтүрөбүз деп атышат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушунун артында иштерди алып барып атабыз. Шаардык оорукананын аймагында дагы бир кошумча имараттын курулушу март айында башталган. Учурда 3 кабаттан турган имараттын пайдубалын тургузуу иштери жүрүп жатат. Шаардын ар кандай аймактарында жайгашкан 6 бөлүм бар. Бул жерде лор бөлүмү бар, көз оорулар бөлүмү бар, ортопедия бөлүмү бар, кардиология, ошондой эле терапия бөлүмдөрү бар. Терапия роддом жакта жайгашкан, кардиология бөлүмүбүз бар. Мериянын арт жагында Заднепровский көчөсүндө жайгашкан, ортопедиябыз мынабы Курманянатка көчөсүндө жайгашкан. Ошон үчүн бул жерде аларды келиши өтө зарыл болуп атат. Себеп дегенде калк да кыйналып атат. Келгенде медициналык жардам алыш боюнча шаардык оорукананын бөлүмдөрүн издеп, ал жака барып жатыш чоң көйгөй жаралууда. Ошол эле учурда биздин медицина кызматкерлерге дагы чоң бир көйгөй болуп атат. Медициналык мекемелердин имаратын курулуш иштерин шаардык тез жардам бекети да колго алган. Мекеме каланын жашоочулары көп жайгашкан аймактарына тез медициналык жардам көрсөтүү үчүн кошумча бөлүм ачкан. Бул жерде ачылганына уже 2 жылдан ашып кетти. Бул жерде основной азыр 2 бригада иштеп атабыз, тынымсыз. Бир күнүнүн нормасына мындайча орто эсепте алганда кээде 25тен ашыгыраак болуп калат да. Бир эле бригада. Негизи биз 2 бригада болуп атабыз, көп болуп кетет. Сезон энеге караганда бейтаптарда оорулар күчүп атат. Климатка караганда да мисалы суу түшкөндө тамак оорулар, грипптер, ОРВИлер деп, анан температуралары жашпалдар, мисалы хобулдар деп, өпкө оорулары көбөйүп, ошондуктан сезонго карата больнойлор көбөйүп, ошо 2 бригадада тоже жетишпей, анча-мынча күндөр жетишпей калдыбыз. Белгилей кетсек, Ош шаардык клиникалык ооруканасы 950 бейтапка ылайыкташкан. Аталган курулуштар аягына чыгып, корпустар пайдаланууга берилгенден кийин оорукананын дартаныктоочу бөлүмдөрүнүн баары бир жерде жайгашат. Айымкан Исралы кызы Мирзат Нуманов, УТРК Ош.